чын эле жасалган суицид же ашкерий суицид. Баягы жасаганга аз калган, жасайын деп аткам дегендей суицид болушу мүмкүн да. Өзүнөн өзү кандай суицид болбосун, ошондой нерсени байкадыңарбы? Ар кайсы суицид мунун баары тең адамдын жардам сурап чыңыргандагысы да. Суицидке өзүнөн өзү эле адам барбайт. Ага чейин көп нерсе боло берген, ага көп нерсе толо берген, анын баары тең ичинде калыптана берген, ошонун аякы баягы чекити бул суицид болуп эсептелет да. Эркектердин суицидтери эмерээк болот, мындай катуураак болот. Булар деген эркектердин суицидтери, булар ишке ашат да. Аларды алып чыкканга мүмкүн болбой калат врачтарга. Кыздар жасаган суицидтер кичине түрлөрү башкача болот да. Бирок себептер баарыныкы тең эле окшош болот. Бул деген мен бул дүйнөдө эч кимге керегим жок. Мени эч ким жакшы көрбөйт. Мен эч кимге жакпайм. Мени эч ким сүйбөйт, мен сүйүүгө татыктуу эмесмин. Мен бул жашоодо менин жашаганым эч кимге деле жакшылык же мындай сүйүнүч алып келбейт. Мен жашоом менен эч ким кызыкпайт. Мен даже үйүмдө керегим жок эч кимге. Ушундай нерселер. Бирок деген суицид жасаардын алдында адам бир жүрүм туруму, мүнөзү өзгөрүлөт. Байкаганды билген адамга көрүнүп эле турат алчы. Адам баланын жүрүм туруму башкача болуп калат. Же мындай бир нерсени ойлонуп калат, көп эле ойлончок болуп калат да. Атене ошондой ойлончок болуп калганда атене сураш керек, же жанындагы чоңдор сураш керек, сен эмне үчүн ойлонуп атасың? Ай, сен эмнени ойлонуп атасың эмес. Сен эмне эле эчтеке кылбай аякта отурасың? Жок, сурагыла. Баягы мурун көрүп жүргөн фильмдерин көрбөйт, мурунку угуп турган музыкаларын укпайт, мурунку кылып аткан кызыктуу нерселерин кылбай калат. Кээ бир учурда деген балдар абдан эле мындай эки жакка чуркап калат да, жан таппай эле, жер таппай эле, мындай бир муну кылыш керек, тигини кылыш керек. Эмнени кылыш керек? Ал деген жакшы көргөн нерселерин бере баштайт досторуна. Же ушундай өспүрүмдөрдүкү ушундай билинет, анын достору сизге айтып коюшу мүмкүн. Чото монтип ойлонуп жүрөт, бул деген монтип атат, чото бир жолу айтты эле, азыр дагы ушинтип айтып атат депчи. Ошентип айтканда ошондойду уккан атене, ооба, бул абдан жүрөгүңө катуу тиет атенегечи. Бирок биз өзүбүздү колубузга алышыбыз керек. Канчалык балаңар жиннедиңерге тийип атса дагы, канчалык урушкуңар келип атса дагы, ошол бала менен сүйлөшүш керек. Балага абдан аяр мамиле жасаш керек. Анткени азыр анын жан дүйнөсүндө ушундай шумдук цунами, штормдор болуп атат, демек ушунчалык толкуп ташып атат, ошону биз угушубуз керек. Көп учурда, көп могу жасалган суицидтерди анализдеп көрсөң, балага жөн эле жылуу сөз жетпей калган болот да. Жөн эле жылуу сөз жетпей калган. Анчалык болду, мен айтат элем, көчөдө кетип бараткан баягы өзүн башкача алып жүргөн адамдар бар да, мындай аябай кайгырып, кыйналып, капаланып келаткандар кадимкидей көрүнөт да, эми байкагыч болгон адамга анын баары тең көрүнөт. Мен, допустим, барып сурайм көчөдөчү. Кандай все в порядке, сизге жардам кереги жокпу депчи. Же эгерде там жигити, кызын мындай кызды сүйлөшкөн кызын урушуп аткан болсо, баары мындай кайдыгер болбошубуз керек да, биз коомчу. Обязательно эле ал балага албетте ата-энелери менен эле эмес, мугалимдер, чоочун кишилер деле жардам бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Эмне болду депчи, кызыгып койчу, жөн эле кызыгып коюш керек да, эмне болуп атасың депчи. Эмнеге мындай болуп атасың? Сизден көңүл көп деле нерсени талап кылбайт да. Бирок ошо көңүлүбүздү бере албай эле эсибиз болуп атпайбы? Көңүлүбүздү ошолорго бөлө албай эле эсибиз болуп атат. Ошондуктан биз деген балдарга абдан эме болуп турушубуз керек да, мындай байкагыч болуп турушубуз керек да, балдарга жардам бериш керек. Бул деген обу жоктук эмес, урматтуу ата-энелер. Көбү айтышат, баары бар. Эмне эле жетпей атат ушуларга. Бир нерсе жетпей аткандыктан да кыйкырып атат да. Бир суицид жасаган бала, эгерде туура мамиле кылбасак, экинчи суицидге барат. А экинчиси ишке ашып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз абдан байкагыч мындай баамдап турушубуз керек да, балаңардын жүрүм турумун. Өзүбүздүн дагы
өзүбүздүн дагы жүрүм турумубуз туура болуш керек. Бала сага келип айткандай кылып өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек. Сизден жардам сурагандай кылып алып жүрүшүбүз керек өзүбүздү. Биз чоңбуз, биз чоңдор өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү чечип үйрөнгөнбүз. Биз ал нерседен уже өтүп кеттик. А бул балдар өтө элек да. Ошондуктан биз балдар менен туура сүйлөшкөнгө үйрөнүшүбүз керек.